Demek emi birincisi ayttık. Birincisi özünüzge realdуу baa berişiniz gerek. Paygambarımız da aytты. Salasatun munjiyatun. 3 kutkaruucu nerse var. 3 kutkaruucu nerse. Birincisi açуулanganda dagı, açuulanbaganda dagı adilеттүү bolуу. Açууланганда дагы, ачууланбаганда дагы адилеттүү болуу. Адамды куткарат экен көп баледен. Бактыбеков. Урок идет тут. Сен набашың ба? Звуктарды өчүрүп алыңыздар. Мен бул жактан өчүрө албай атам. Угулуп атам мен үнүм. Так. 3 куткаруучу нерсе бар дедик. Биринчиси ачууланганда дагы, ачууланбаганда дагы адилеттүү болуу. Экинчиси токчулукта да, жокчулукта дагы үнөмдүү болуу. Кыздар катышкандар. Башынан кайтарып чыгып. Ағай, сіз мен микрофон қарачып қойдым. Өчтү, бардығын өчүрдүм окшойт. Демек, токчулукта дагы, жокчулукта дагы үнөмдүү болуу бул адамды көп нерседен куткарат экен. Мына мигранттар, өзгөчө мигранттар жүрөбүз. Ток болсок дагы, жок болсо дагы бар бир үнөмдүү болсок, токчулукта дагы. Демек, бизге эмне болот экен, көп нерседен кутулабыз да, көп баледен. Андан кийин үчүнчүсү жалгыз болгондо дагы, элдер менен болгондо дагы Кудайдан коркуу дейт. Эми 3 кыйратуучу нерсе. 3 кыйратуучу нерсе, биринчи сараңдык. Сараңдык бар го, маршруткага 10 сом берип койсо сурагандар бар, Кудай сактасын. Же метрого 25 сом, 30 сом берип койсо сурагандар бар, кайра ошону качан бересиң деп. Сараңдык. Андан кийин каалоону ээрчүү. Адамды да бул эметет, кыйратат. Каалаган нерсени эле магазинге барсаң, эчтеке алгың келбесе эле көрүп алып, мороженое жегиң келди, напсиң, мороженое алып, каалаган нерсени алып, каалооңду ээрчи берсең, анда сени кыйратат бул. Ал эми үчүнчүсү адамдын өзүнөн өзү сыймыктанышы. Адамды бул кыйратат. Өзүнөн өзү сыймыктанышы. Өзүнү текебер сезиши. Өзүнү текебер сезип, текебер алгандыгы бул адамды эмне кылат экен, кыйратат. Кыйратат. Эми мына дагы бир эме, өзгөчө эме. Пайгамбарыбыз айтты, Кудай Таала асманда басып жүрөбүз го, асманда басып жүрөбүз. Кааласаңыздар чийип көрсөтүп берейин да. Монда 2 сызык кылыңыздар. Гүлжан деген эже, микрофонуңузду өчүрүп коюңузчу. Мо микрофондор өчпөгөндөр кечиресиздер, удалить этип салам эметип. Мен звугун өчүрө албай атам. Так. Демек, мындай 2 сызык кылдык.
Бирөөсү асман, бирөөсү жер да. Биз мына ушуну асман менен жердин ортосунда басып жүрөбүз. Асман менен жердин ортосунда басып жүрөбүз. Кудай Таала бизге өйдөдөн дагы, анан астынан дагы чынжыр кылган да, чынжыр. Көрүнбөгөн чынжыр. Качан дейт? Адамдын элестетсеңиздер, үстүнөн дагы чынжыр бар, асмандан келген, астынан дагы чынжыр бар. Качан адам текеберденип өзүн өйдө ала баштаса, Кудай Таала астындагы чынжыр менен ылдый тартат экен. Астындагы чынжыр менен ылдый тартат адамды. А качан адам өзүн төмөн алып, карапайым алып, жөнөкөй алып эмете турган болсо, өзүн тескерисинче төмөн ала турган болсо, Кудай Таала анда үстүндөгү асмандагы чынжыр менен өйдө тартат экен. Мына ушинтип эмне болот? Адамды Кудай Таала баланста сактап турат экен да. Сен өзүң текеберденип өйдө сезип ала турган болсоң, анда Кудай Таала сени акырын астыңкы чынжырдан ылдый тартып коет экен. Демек, эгерде биз өзүбүздү өнүктүрө турган болсок, анда өзүбүзгө реалдуу баа беришибиз керек. Өзүңгө реалдуу баа беришиң керек. Тетиги өзүңчө эле эмеде асманда жашаба, космоска чыгып алба, тетиги 7-чи асманда жүрөсүң, же болбосо кыйын болуп чөнтөгүңдү колуңа салып эметип кыйын болуп сезип жүрөсүң. Не Кыргызстанды өнүктүрүп койдуңбу, же Бишкекти өнүктүрүп койдуңбу, же кыргыз элине чоң пайда алып келип койдуңбу? Өзүң көтөрө тургансың да. Ошон үчүн качан мына ошондой кызмат кылсаң, анан бир аз мындай сыймыктанып бассаң болот да, өзүң мененчи. Анда деле сыймыктанууга арзыбайт. Демек өзүбүзгө реалдуу баа беришибиз керек. Мына эми алып карай турган болсоңуздар, карасаңыздар, шайтанды эмне жок кылды? Шайтанды даражасын эмне түшүрүп салды? Текебердик жок кылып салды. Эми үйрөндүм окшойт зуу көчүргөндө. Хорошо. Демек, шайтанды дагы эмне жок кылды? Шайтанды дагы текебердик жок кылды. Периштелик даражасынан шайтан, иблис Кудайдын рахматынан, мээриминен куулушунан эмне болду? Текебердик себеп болду. Кудай Таала илля иблиса аба вастакбара ва кана минал кафирин. Бирок бир гана шайтан эмне кылды деди? Текебердик кылды дагы, ошону менен Кудайдын мээриминен алыстап кетти деди. Демек, биз текебердик өзүбүздү кыйын сезсек, даражабыз түшүп кетет. Качан Али радиаллаху анху айтат: "Мен улуулукту самадым, аны жөнөкөйлүктөн таптым" дейт. Мен улуулукту самап, аны жөнөкөйлүктөн таптым. Мына мисалы үчүн бүгүнкү күндө президенттерди деле карасаңыздар, Садыр Жапаров Ысык көлгө барды, эл менен чогуу болду деп жөнөкөй болсо, эл дагы сүйүп аны, эметип мына биздин президент деп сыймыктанат. Адам качан жөнөкөй болсо, аны менен башкалар сыймыктанат. А качан текебер болсоң, эч кимге жакпайсың. Кудайга дагы жакпайсың, элге да жакпайсың. Ошон үчүн эң биринчи адам өзүңө реалдуу баа бер. Калп эле асманда, 7-чи асманда жашай бербе айнанайын. Эми башка падышалар дагы фараонду эмне жок кылды? Фараонду дагы текебердик жок кылды. Ана Rabbukumul a'la dedi. Мен силердин эң улуу кудайыңармын. Жада калса мен силерге кудаймын деп адамдарга өзүнүн кудайлык даражасына чыгарды. Кудай Таала аны жок кылды. Демек, эң биринчи текебердик жок кылышыбыз керек. Ооба. Бир күн Кудай Таала Ибрахим пайгамбардан сураптыр. "Мананта я Ибрахим, сен кимсиң ey Ибрахим?" десе, "Ана Халилуллах, мен Алланын досумун" дептир.
Musa пайғамбардан "Мен анта, Musa пайғамбар, sen kimsin?" dese, "Ana kalimullah, men Allah'ın sözümün" deptir. Anan bardıq İsa пайғамбардан сұрапtır. "Sen kimsin?" dese, "Ana ruhullah, men Allah'ın ruhumun." Ушундай деп айттыр. Анан пайгамбарыбыздан сураса, "Мен анта я Muhammed" dese, "Sen kimsin?" dese, "Ana yatimun" деген экен да. "Men jetimmin." "Men jetimmin" деп бардык пайгамбарлар өзүн эмне кылды? "Мен бирөөс мен сөзүммен, досумун" деп өзүнү өйдө алды. Бирок пайгамбарыбыз эмне деди? "Мен жетиммин" деди эле. Кудай Таала антты, "Ла, жок. Sen anta seyyidul anbiya, seyyidul mursalin, sen пайгамбарлардын төрөсү болосуң бүгүндөн кийин" dedi. Ушул сөз үчүн, өзүнү төмөн алгандыгы үчүн. Демек, көрдүңүздөрбү, бизди эмне кыйратат? Текебердигибиз кыйратат. Адам чыныгы өзүнүн ким экенин билиш үчүн просто эле кечиресиздер, бир аз грубо болуп калат, бирок туалеттен чыгып атканда аркаңа бир карап койсоң, өзүң ким экенин түшүнөсүң да. Эми ушинтип мына эмелер айтат, алымдар айтат. "Вулида ятиман, аша кариман, туффия азиман." Пайгамбарыбыз айтат, ал жетим болуп төрөлдү. Берешем болуп жашады, улуу болуп бул дүйнөдөн кетти дейт да. Эми пайгамбарыбызда эч ким дүйнөдө авторитеттүү адам жок. Азмында реалдуу эле карап көрсөңүздөр, канча 14 кылымдан бери адамдар аны артынан ээрчишет. И кебир Мухаммад дегенде кебир адамдардын көзүнөн жаш чыгат. Эмне үчүн? Анын жөнөкөйлүгүнөн. Эч бир пайгамбар, эч бир адам андай жөнөкөй болуп жашап өткөн жок. Жөнөкөйлүгүнөн улуу болду. Демек, мына эгерде биз өсүүнү каалай турган болсок, өзүбүздү төмөн алып эле карапайым эл менен бардыгы менен саламдашып, "Салам алейкум" деп жөнөкөй болуп, мына ошондо биз улуулукка